Вактыбыз калыптыр. Бир эки суроо болсо да жооп кылып коелу. Адамдар мазарга зиятка чыгышат, ошол туурабы? Ал бир басып өткөн жол, азыр чыкпаш керек мазарга. Тетирсинчи изилденсең, мазар ээси арбай, инопланетян, ал сага кызмат кылып берет. Өзүң чөчсөң, ал сени менен. Мына мен сүйлөп атканда мазар ээси кызматта, ата теги арбай кызматта болот, ошон үчүн энергия өтөт. Ал мазарга барып анан зыярат кылуу, жиндисиңби, кайра эле жүрө бересиңби? Жолуңан чыкса, анда санда бир 3 жылда 5 жылда бир жолуңан чыкса бир кайрылып кой. Сен мазардын ээси арбай. Сен арбай болсоң, мазарга ээ болуп, табиятты бейишке айлантып атпайсыңбы? Ал туура эмес. Болду, барбагыла. Каба ташка такыр барбагыла. Арыстан алай, сиз баатырсыз, сиз абдан акылдуусуз, кыргыз экениңизге абдан сыймыктанабыз. Сиздин баркыңызга жетпей жаткандарга өкүнүчтүү. Эч нерсе эмес. Эми алейда. Чоңойтуп кете беребиз кийин. Атабыз жакшы киши экен. Атабыз биздин көздү ачыптыр, ушундай кыйын жерден чыгарыптыр деп бая бала чака айткандай кийин түшүнөт. Улуу адам баладан күтпөйт да, мен патинке алып бердим, анан мен сени багып атам дебейт да, сени өстүрүп атам дебейт. Кийин бала түшүнөт. Биз милдеттүү катары аткарып кете беребиз. Сиздин ушунча түшүнүүңүзгө биз ыраазыбыз. Сиздин оюңузча Кыргызстанга канча депутат жетиштүү болот? 40 даанышман барыш керек. 40 35 эмес, 45 эмес, 40. Себеби 40-тын өзүндө өтө чоң энергия бар. Жана 40 кабырга, 40-ыңды чыгарып коюу, 40-ылыгын өткөрүп коюу, 40 ангел, 40 кыз, мына 40 периште, 40 чоро. Анысы кандай Кыргызстанга ошо ааламдык деле билдирүү ушул 40 даанышман болсо эле жетишет ошол. Алар бир депутаттар кошкоп жумушка келбей койбойт. Алардын ошо ааламдык иши ошол. Мына менин ишим ушул жерден башталып атабы? Менин ишиме элчилик болуп кетип атабы? Ошо сыяктуу эле алардын дагы иши ошол жерде болуп калат. Ошол жерге барып маданият министрине, билим берүү министрге жана башкага сунуш киргизип, анан аны жөн эле каап отуруп албай, кичине үйрөтсөң, анан үйрөнөт да. Ал билбейт, ал министр. Ал ведомство билбейт бул улуулукту мисалга. Ошо сыяктуу үйрөтүш керек, анан талап кылыш керек. 2020-жылы мен ушу эл үчүн партиясы менен барам. Же ары кылып чыгабыз, же бери кылып бүтүрөбүз да кыскасы. Чоң энергия, чоң сыйкыр менен. Кыргызды алдаган жылы убай упурап түшөт дейт. Кайсы улутпу, кайсы адам болсо дагы. Эми кыргыз Кудай сыпатка, аалам сыпатка өтүп алган кезде Кудайды алдаган болуп калат да, кыргызды алдаган адам. Аалам сыпатка, Кудай сыпатка ким өтөт десе, ошо карапайым, касиеттүү ак адамдар өтөт, энелер өтөт. Ошон үчүн энелердин каргышы, энелердин мындай ичи оорусу, жанагы ичи ооруган оокат буйрубайт дегендей, бул кыргыздын ошо жөн эле энергиясы керек болсо, бул жерде жеп ичкендерди эмес, дүйнөдөгү өзүн тааныбаган адамдарды дагы энергиясы сот катары өтүп калат. Ошондуктан адам бирин бири чочуп, бирин бири аңдып, каражатына карап, бийлигине карап багынбай, эми касиетине карап гана багынат. Урматтуу улуу журтум, ушул кутуңуздар, кут айлыгыңыздар, кут оюңуздар кут болсун, улуулукка калыптанып алып, ушу Кудайым күткөндөй, Кудайдын теңирдин жердеги бир теңи болуп, аткаруучусу болуп, ошо багыт берүүчүсү болуп, жол көрсөтүүчүсү болуп, улуулукка калыптандыруучусу болуп, кызматыңыздарды аткарып, эртең адамзатка эне, адамзатка ата, адамзатка улуу журт катары, эне ата катары таанылып, ааламдан келген кызматыңыз ошол улуулукка өткөрүү, ааламдык түшүнүккө өткөрүү сиздин кызматыңыздар. Ошон үчүн ошо табыгы илимиңиздер, эртеден алган ошо илимиңиздер кут болуп, ошого калыптанып, ушу дүйнө элине башчы болуп алыңыздар, багыт берүүчү болуп алыңыздар. Ар күнү ар жуманын 2-4 күнү түз эфирде кечки саат 8-де жолукканча жаныңыздарды жазбайырлап, таныңыздарды
ак байырлап, аң сезимиңиздерди ошо кут байырлап улуулукка калыптанып алыңыздар. Саламатта болуңуздар.